Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында күн тартибинде 12 маселе коюлуп, ага 37 депутат катышты. Жыйында Ош шаарын өнүктүрүүнүн 2023-2026 жылдардагы планы каралып талкууланды. Программада айлампа жолдордун курулушун баштоо, шаардын көчөлөрүн оңдоп түзөөгө басым жасалган. Ошол эле учурда кала тургундардын көкөйүнө тийген таза суу маселеси да бар. Ошол ишти деле бул улантып, ушундай негизде эми көпчүлүк эле туура болгон, ал туура нерсени эле жаңы мэр келип эле анан кийин эле такыр эле башкача кылып таштайм, ал мэрдики калып кетсин деп андай кылса деле болбойт. Ал баштап калган иштерди кийинки мэр келтирип бүтүрүш керек да, туурабы? Жыйындын жүрүшүндө депутаттар каланын таза суу маселеси качан чечилерине кызыгышты. Анда шаар мэри Бакытбек Жетигенов быйылкы жылы суу көйгөйү 100% чечилерин убадалады. Таза суу маселеси 4-6 миң куб метрлик суу кампаларын куруу менен жолго коюлат. Ага 115 миллион сом бөлүнгөнү айтылды. Скважиналар казылып бүттү, баары бүтүп калды. Эми анда жана основной немеге трассага сууга ошого кошулган турат. Кээ бирөө кошулду, кээ бирөө кошулбай турат. Анан уже скважиналар баары иштеп атат. Анан дополнительный 12 скважина болчу. Кошумча дагы 3 жер таптык. Ал дагы жасалып атат. Кечине ошол болуп калды. Анан эми буюрса жазда жамгыр жааган убакта мурункудай болбойт дейм да. Жакында башлап тендерди бүтүп атат. 4 резервуар курулат. Ар бирөө 6 миң кубтан. Аны жай менен бүтүрсөк, күзгө чейин Кудай бурса таза сууну чечип коебуз. Сессияда социалдык объекттердин жеке тараптардын колуна өтүп кеткени боюнча маселе козголду. Анда Ош шаарындагы мыйзамсыз курулуштардын саны көбөйүп, аларга карата күрөш натыйжалуу жүрбөй жаткандыгы айтылды. Мыйзамсыз жеке тараптардын колуна өтүп кеткен объекттердин катарына шаардын так ортосунда жайгашкан Капитал банк да кирет. Бүгүнкү күндө шаарда көрүп атасыздар, кечээ мыйзамсыз курулуштар бүгүнкү күндө аябай көп басып кеткен. Ошол эле мезгилде мына шаардын так ортосунда жайгашкан Капитал банк. Бул өзүңүздөр көрдүңүздөр, архитектура дагы айтып атат, УМС дагы айтып атат, бул мыйзамсыз жөн эле өз билемдик менен курулган деп. Демек булга чара көрүлүш керек. Ал жер бошотулуш керек. Ал жер мектептин территориясы, сос объектинин территориясы болгондон кийин ал жер сөзсүз түрдө бошотулуш керек. Ошого жол берген жетекчилер, ошого жол берген кызматкерлерге тартиптик жаза же кылмыш иши козголуш керек деп эсептейм. Жок, ал боюнча эми азыр айтып атам, комиссия карайт боюнча. Если сунушту биз аткарсак, анын баягы чыгып кеткен жерлерин буссак, ал мурдагы өзүнүн дагы жеке тараптагы курулган жеринде дагы имарат толугу менен бузулушка туура келет. Себеби архитектуралык нормаларда ал зданиянын канчалык деңгээлде биз кесип алабыз деген мааниде. Сессиянын жүрүшүндө каланын 2023-2026 жылга социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы бекитилди. Эске салсак, Ош шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы 5 негизги артыкчылыктуу багытты камтыйт. Анын бири шаардын коммуналдык чарбалык инфраструктурасын комплекстүү жакшыртуу. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.